I have come to the conclusion that there is no greater form of preparation for change than education. I also think that there is no better investment that the individual, parents, and the nation can make than an investment in education of the highest possible quality. What students know is no longer the most important measure of the quality of education. The true test is the ability to engage with what they do not know and to work out a solution. Жылы Кыргыз Республикасынын Ош шаарындагы Агахан мектебин Агахан өнүктүрүү тармагынын негиздөөчүсү жана төрагасы Улуу урматтуу Ханзада Агахан жана Ош шаарынын губернатору Накен Касиев ачышкан. Бул мектеп Ош шаарынын жана бүткүл Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагын өнүктүрүүнүн жаңы барагын ачкан шаардагы биринчи жеке мектеп болгон. За короткий срок у нас в городе возник впечатляющий архитектурный комплекс, который украсил облик нашего древнего города. В настоящее время уже 98 учеников приступили к занятиям. Полученные знания, я уверен, в будущем будет использовано во имя прогресса и процветания нашего государства. Ош шаарындагы Агахан мектеби 200 мектеп, 100дөн ашык формалдуу эмес билим берүү программалары жана Агахан мектептери деп аталган 7 резиденциядан турган тармактын бир бөлүгү. Бул тармак дүйнө жүзү боюнча 11 өлкөдө иштеп, жыл сайын 107 миңден ашык окуучуларды тейлейт. 20 жылдык ишмердүүлүгүндө Ош шаарындагы Агахан мектеби ийгиликтүү өнүгүп, учурда 500гө жакын окуучуларга багытталган интерактивдүү сабак пландары менен жакшы шарттарда билим алууда. Сама концепция школы. Мектеп деген концепциянын өзү окуучулардын көңүл борборунда. Бул жерде бизге үйрөтүлгөн окуу стратегиясынын бардык методдору, ыкмалары окуучулар менен иштөөгө багытталгандыктан, мен балдар менен иштөөнүн көптөгөн ыкмаларын, аларга кантип мамиле кылууну үйрөндүм. Анткени балдар ар кандай болгондуктан, кыймылдуу, кыймылсыз, уялчаак балдар бар. Андыктан бул жерде сынчыл ой жүгүртүү бул жөн гана сөз эмес, топтук иш эмес. Класста мобилдүү бала бар болсо, аны менен сабакта кантип иштеш керек экенин түшүнүү. Же ал тартынчаак болсо, аны менен кантип иштөө керек деп класста жооп бергиси келбей турганын эске алуу. 2009 жылдан бери Ош шаарындагы Агахан мектеби 500дөн ашык окуучуларды тарбиялап чыгарды. Алар өлкөнүн жана дүйнө жүзүндөгү атактуу университеттерге тапшырышты. Алардын айрымдары жергиликтүү коомчулукка жакшы салымын кошуп келет. Биздин мектеп алгач ар бир окуучуга өз оюн билдирүү жөндөмүн өстүрөт. Жогорку окуу жайга тапшырып, жогорку окуу жайда окуп жүргөндө ар бир мугалим менден кайсы мектепти бүтүргөнүмдү сурашчу. Анткени менин берген жоопторум аларга абдан жакчу. Мен шаардын же университеттин жашоосуна активдүү катышып, ар кандай студенттик долбоорлорду ишке ашырып келем. Ошондуктан Агахан мектеби менин инсандыгымды калыптандыруума чоң жардам берди. Жана азыркы кесибимде дагы деле жардам берип келет. Каныбеков Бек мырза 2014 жылы мектепти аяктаган. Ош шаарынын санитардык эпидемиологиялык борборунун аймактык бөлүм башчысы. Мектепти аяктаганына 9 жыл болсо да, ал мектептеги билимди, баалуулуктарды өзү менен кошо алып жүрөт. Школа Агахана дала для меня. Агахан мектеби мага абдан күчтүү жана жакшы пайдубал берди. Образование, которое я здесь получил, моменты взаимоотношения с людьми, которые я здесь получил, работа с таким классным трудовым коллективом, на который здесь работает, привила во мне. Бул жерде алган билимим мектеп жамааты менен иштешүү мага көптөгөн жакшы сапаттарды шыктандырды. То есть, во-первых, это биринчиден, бул өзүмө болгон ишеним. Шаарда бизде Агахан мектебинде окуган окуучуларды эң мыкты деген түшүнүк бар. Өзүн өзү көрсөтүү жагынан да бул мектеп менин дүйнө таанымыма жана өзүмдү көрсөтүүгө жана бул дүйнөдөгү алган ордума чоң таасирин тийгизди. Ош шаарындагы Агахан мектеби коомчулукка жана бүткүл өлкөгө белгилүү болуп калды.
Ата-энелер балдарынын ар тараптуу өнүгүүсү үчүн бул мектепке ишенишет. Кээ бир ата-энелер балдарынын бардыгын ушул мектепке окутуп келишет. Агахан мектебинде менде өзү 5 балам бар. 3-өсү окуп бүтүп кетти, азыр 2-өсү окуп атат. Заманбап мектеп бар жогу түп келишкен. Ага кошумча мугалимдери жакшы, кесипкөй мугалимдер, жетекчиликти, администрациялык, окуучуларды баарыңардын майрамыңар кут болсун. Ушул билим жолундагы эмгегиңер арта берсин, ийгиликтер коштой берсин. Есть у нас наше видение, наша миссия. Албетте, STEM боюнча биздин өзгөчө көз карашыбыз бар. Жана биз бул багытта активдүү иштеп жатабыз. Бул жылы биз STEM фестивалын өткөрүүгө жетиштик. Анда бардык мугалимдер ачык сабактарды көрсөтүштү, долбоорлорду көрсөтүштү. Бул эң сонун жана кызыктуу болду. Биз кандайдыр бир илимий жарманкелерди түзүп, бири-бирибизге белек кылдык. Башкача айтканда, бул балдар үчүн, чыгармачылык өсүү үчүн, илимий прогресс үчүн мектепте да, биздин коомдо да мүмкүнчүлүк. Мектептин окуу программасы студенттерди интеллектуалдык жактан кызыккан жана социалдык жактан аң сезимдүү болууга үндөп, аларды өз өлкөсүнүн өнүгүшүнө салым кошо ала турган ишенимдүү лидер болууга даярдайт. Балам 9-чу, 10-чу, 11-чи класска барганда айрым маселелерде апа, сиз туура эмес жасап атасыз, мындай болсо болбойбу деген кээде мага мындай мени менен кеңешип, кээде мен туура эмес субъективдүү көз карашта болсом түзөй баштады да. Бул жерде билим бергенден кийин ошол билимди жашоодо кандай колдонсо болот. Мына ошол жагына да көп көңүл бөлөт экен, себеби дегенде түрдүү кружоктор. Мисалы үчүн азыр заманбап IT, ошол эле maker space кружоктор, 3D принтери. Чындыгында сапаттуу билим берүү Ош шаарындагы Агахан мектебинде окуучуларды окутуу менен эле чектелбестен, анын мугалимдерине жана жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрүнө да тиешелүү. Мектептеги кесипкөйлүк өстүрүү тренерлери тарабынан инновациялык билим берүү программалары мектептин, ошондой эле шаардын башка мектептеринин мугалимдери үчүн курстар уюштурулуп, бул аралыкта 400гө жакын катышуучуларды камтышты. Буга мисал катары Нарын облусунун 180 мугалими жана 5000 окуучусу 6 жылдык тажрыйба алмашуу программасынын алкагында математика, информатика жана англис тили боюнча билим алышкан. Благодаря тому, что бул мектепте мугалимдин кесиптик өнүгүүсүнө чоң көңүл бурулгандыктан ар кандай тренингдер, семинарлар өткөрүлдү. благодаря школе я узнала, значит, что такое методы критического мышления. Мектептин аркасында мен критикалык ой жүгүртүү ыкмалары эмне экенин, интерактивдүү методдор деген эмне экенин, аларды кантип колдонууну үйрөндүм. Бул жакка келгенде мен башталгыч компьютердик сабаттуулукка ээ эмес элем. Бул курстардын аркасында азыр жетиштүү, мен компьютердик билимимден жаман эмесмин деп айтар элем. Они мне в том числе потом пригодились и во время вот этого периода онлайн. Алар да мага пайдалуу болду. Бир мезгилде онлайн режиминде окуганбыз. Ал тургай англис тилин да жакшы үйрөндүм. Мен үчүн бул Агахан мектеби көп нерсени берди десем болот. Мен как мугалим катары ушул жерден өнүктүм. Бул биздин Агахан мектеби мугалимдер үчүн дагы өнүгүүгө, өсүүгө өтө жакшы шарттар түзүп берген да. Биз үчүн баланын кызыгуусу өтө негизги нерсе деп ойлойм да. Ошон үчүн бул жерде бир тараптуу эле жумуш эмес, бул бир команданын иши. Ушул 20 жылдын ичинде эмнелер өзгөргөнүн салыштырсак, биз жыл сайын уникалдуу, жаңы адамдар, жаңы жагдайлар, жаңы мамлекеттик программалар жана стандарттарды ишке ашырып жатабыз деп айта алабыз. Биз мындан ары өнүгүүгө умтулабыз. Мектеп өзү умтулган көз карашын жана миссиясын ишке ашырат. Эң негизгиси, биздин бүтүрүүчүлөр ар дайым биздин мектепти белгилеп көрсөтөт. Жана биз аны менен сыймыктанабыз. Биз мугалимдер балдарыбызга жылдан жылга белгилүү бир мезгилге керектүү нерселерди инвестицияладык.
Ош шаарындагы Агахан мектеби 20 жылдык мааракесин белгилеп жаткандыктан, ал дагы келечекке карай өнүгүп, окуудагы жетишкендиктерге умтулууда. Анын ичинде мектепти заманбап шарттар менен жаңы класстык бөлмөлөр менен камсыз кылуу, 7 жаштагылар үчүн кенже башталгыч класстарды кошуу, мектептин короосунда спорттук аянтчаларды жакшыртуу, фасадты жаңылоо, мектепти заманбап, контексттик ыкма менен жашылдандыруу керек. Мектеп ошондой эле окуучулардын, ата-энелердин, кызматкерлердин, Агахан мектептеринин тармагынын, Агахан өнүктүрүү тармагынын жана өкмөттүн үзгүлтүксүз колдоо көрсөтүп жатканы үчүн ыраазычылык билдирет.